Там апамы жашы 50-ден өтсе да урат, жаман сөздер менен сөгөт, езет, абдан кыйнады. Оорукчан болуп калганына карабай талаага иштетет. Иштебесе кыйнайт. Өтө жаман сөздөрдү айтат. Эмне кылсак болот? Оозун байлатып салгыбыз келет. Кайра тоба кылабыз. Айлабыз калбады. Шариятта кандай жолу бар? Атаң залым да. Ошон үчүн эми ошо зулумдуктан токтотуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мазлумга дагы, залымга дагы жардам бергиле деген. Мазлум деген зулум чеккен адамга жардам бергиле. Анан сурады сахабалар, залымга кандай жардам беребиз десе, ошо зулумдугунан токтотуп деген да. Ошон үчүн эмне токтотпосоңор, ал оорукчан кылып, инвалид кылып салат алар. Анан болбойт да андай. Адам бир жолу жашоого келет. Ошо бар жашоону, бар ден соолук менен жакшынакай өткөрсүн да, бир инвалид болуп, кыжалат болуп, тияка бияка качып, нервный стресс болуп, балекети болуп, тооба кылдым. Бардыгы ушу имансыздыкка келет. Силер анан көрөк биринчи атаңарга дуа кылгыла, узакта болсо келгиле дагы алхамдулилла жакшынакай бир чай, тамак, калпак кийгизип, көңүлүн көтөрүп, акырын бир аалымдарга жолуктургула, имамдарга жолуктургула, кичине пикири бар, даваты бар, жакшы түшүндүрүп бере турган, Кудайдан корктура ала турганды айтып, Алланын жолуна чыгаргыла, аны анчамча дагы башка оорулары болсо дарылаткыла, дем салдырткыла. Врачта кыскасы мээнет кылыш керек да. Суу адам кантип эле өлө берсин, суу адам кантип? Акыл нормальный адам андай кылбайт да.